Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалды. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо күнү ар бир шайлоочу өз тандоосун 3 жолу жасашы керектигин эскертет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо күнү добуш берүүнүн тартиби жөнүндө маалымдайт. Баарыбызга белгилүү болгондой, 2021 жылдын 28 ноябры Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо күнү болуп дайындалган. 28 ноябрда шайлоо участогуна келгениңиздерде сиздердин колуңуздарга 2 бюллетень берилет. Бирөөсү бир мандаттуу округтан бараткан кандидаттардын тизмеси, ал эми экинчиси партиялык система менен бараткан, пропорционалдык система боюнча бараткан кандидаттардын жана партиянын бюллетени. Биринчи бир мандаттуу округтан бараткан канча кандидат болсо, бюллетенде ошончо кандидаттын тизмеси болот жана тушунда бош чарчы болот. Сиз өзүңүздөргө жаккан кандидатка чарчыга белги коюу менен өзүңүздөргө жаккан кандидатты тандап алсаңыздар болот. Бир же бирден ашык жерге, эки же экиден ашык чарчыга белги койсоңуздар, ал бюллетень жараксыз болуп эсептелинип калат. Ал эми экинчи бюллетенге келсек, экинчи бюллетендин биринчи бөлүгүндө партиялардын тизмеси болот, 21 партия. Өзүңүздөргө жаккан партияны тушуна белги коюу менен партияны тандап аласыздар. А экинчи бөлүгүндө ошол партиядан бараткан 54 кандидаттын бош номери болот, бош квадраттар болот. Өзүңүздөргө жаккан кандидаттын номерин эстеп калып, ошол чарчыга белги коюу менен сиз кандидатты дагы тандап аласыз. Дагы бир айтып кое турган маселе, эгерде партиянын тушуна жаккан партияга белги коюп, кандидаттардын эч бош чарчыга белги койбой калсаңыздар, анда бул партиянын эсебине кетет, алардын 5% босогодон өтүүсүнө жардам берет. Ал эми партияны тандабай, тескерисинче кандидаттын номерине белги коюп алсаңыздар, бул бюллетень жараксыз болуп эсептелинип калат. Себеби дегенде кайсы партияга тийиштүү экени белгисиз болуп калат. Дагы айтып кете турган нерсе, эгерде партияны дагы белгилеп, бош квадраттардын 2ден ашык чарчыга белги коюп алсаңыздар, ал дагы жараксыз болуп эсептелинип калат. Борбордук шайлоо комиссиясында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, коммерциялык банктардын жана финансы чалгындоо мамлекеттик кызматынын катышуусунда электрондук капчыктар аркылуу шайлоочулардын добуштарын сатып алуу коркунучуна каршы өз ара аракеттешүү маселелери боюнча кеңешме болуп өттү. Кеңешмеде идентификацияланбаган төлөм тутумдары аркылуу аткарылчу төлөмдөргө байкоо жүргүзүү боюнча ведомстволор ортосунда өз ара аракеттешүү маселелери жана алдыдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоодо электрондук капчыктар аркылуу шайлоочулардын добуштарын сатып алуу коркунучун жокко чыгаруу боюнча чаралар каралды. Пикир алмашуунун жүрүшүндө кеңешменин катышуучулары электрондук капчыктар аркылуу шайлоочулардын добуштарын сатып алуунун мүмкүн болуучу учурларын аныктоо боюнча төмөнкүдөй чечимге келишти. Өз ыйгарым укуктарынын алкагында БШК, Улуттук банк, коммерциялык банктар жана финансы чалгындоо мамлекеттик кызматы шайлоо мезгилинде, айрыкча шайлоо датасына чейинки 2 жуманын ичинде жана шайлоодон кийин банк төлөмдөрүнө, банк мекемелеринин жана мобилдик байланыш операторлорунун төлөм тутумдарынын мобилдик тиркемелери аркылуу төлөмдөрүнө байкоо жүргүзүүнү жүзөгө ашырат. Төлөмдөрдү колдонуунун массалык мүнөзү кыска убакыттын ичинде бир түзүлмөдөн бирдей суммада кайталанган транзакциялар же убакыттын белгилүү бир тогушунда катары менен бир нече күн бою мезгил менен кайталанган бирдей суммалар күмөндүү төлөмдөр деп эсептелсин. Көрүлүп жаткан чаралар кызыктар жактарды шайлоочулардын добуштарын сатып алуу, анын ичинде чет өлкөлүк булактардан сатып алуу аракеттерине бөгөт болууга тийиш. Негизинен банк тарабынан бардык биздин ушул коммерциялык банктарга бардыгына Улуттук банк тарабынан көрсөтмөлөр берилип, азыркы күндө ошондой эле биздин финансовый разведка менен биргеликте биз толук көзөмөлгө алууну иш-чара кабыл алдык. Жар жума ушул маселени толук контролдойбуз.
Özüňizlerge belgili azyrky günde her bir talapkerdin, ошондой эле her bir siyasi partiyanyň ataýyn fonddan gana akça karajatlaryny işletүү meseleleri var. Birok bizge uşul kebir talapkerler ошондой эле коомчулуктан кайrylуулар болгон bolçu, ушундай satyp alууларды sizler tyýyp jatasyňar, birok ушул эле нерселерди банктар аркылуу жасашы мүмкүн деген маселеч. Биз ошонун алдын ала чара көрүү боюнча бүт коммерциялык банктар менен ошондой эле биздин сотуу операторлор менен ушул иштерди көзөмөлдөгө алуу боюнча бир канча иш-чаралар кабыл алдык. Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөө текшерүү тобу шайлоо процессинин каржылык айкындуулугу боюнча чаралар планынын алкагында талапкерлердин жана саясий партиялардын шайлоо фонддорунун айкындуулугунун автоматташтырылган тутуму финансылык ачык айкындуулук иштелип чыгып пайдаланууга киргизилгендигин билдирет. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан киргизилген шайлоо процессинин каржылык айкындуулугун стандартынын маңызы финансылык ачык айкындуулук автоматташтырылган маалымат тутуму аркылуу талапкерлердин саясий партиялардын шайлоо фонддорунун акча каражаттарынын келип түшүү жана чыгымдалышы тууралуу так толук маалыматтарды төмөнкү форматта БШКнын сайтына чыгарып көрсөтүү болуп саналат. Атайын эсепке качан, кимден канча акча каражаты түштү жана кайсы товар, кызмат көрсөткөндүгү үчүн качан, кимге жана канча сарпталды. Түндүк электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттешүү тутуму аркылуу банк мекемелеринен алынган маалыматтар БШКнын сайтындагы талапкер шайлоо фонду бетте автоматтык түрдө көрсөтүлүп турат. Маалымат жеке маалыматтар жана банк сыры тууралуу мыйзамдардын талаптары эске алынуу менен жарыяланат. Башкача айтканда, каражаттарды төгүүчүнүн маалыматтарды ачык жарыялоого макулдугу менен жарыяланат. Көзөмөлдөө текшерүү тобу жүргүзгөн талдоонун натыйжасында бүгүнкүгө карата төмөнкүлөр боюнча бузулуулар катталды. Талапкерлердин өз каражаттары катары кайрымдуулук берүүлөрүнөн жана жеке укуктук жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук берүүлөрүнөн түшүүлөрдүн чектен ашып кетүүсү, төлөмдүн багыты талаасын толук толтуроодо, ГКПО төлөмүн кодунун жоктугу боюнча бузулуулар жана башкалар. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы Бишкек шаарында 2021 жылдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо, талапкерлердин жана саясий партиялардын байкоочулары тарабынан шайлоого байкоо жүргүзүү процесси деген тема боюнча тренинг уюштурду. Айта кетчү нерсе, тренингтер өлкөнүн бүт аймактарында уюштурулат. Талапкерлердин жана саясий партиялардын байкоочулары төмөнкү суроолор боюнча маалымат алышат. Талапкердин жана саясий партиянын байкоочусунун статусу, каттоого алуу тартиби, байкоочулардын укуктары жана милдеттери, шайлоо комиссияларынын тутуму, шайлоочулардын тизмеси, жайдын сыртында добуш берүү күнү, шайлоо участогун ачуу процедурасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоонун жүрүшүндө добуш берүүнүн жүрүшү, шайлоо участогунун жабылышы, шайлоочулардын добуштарын эсептөө, добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгаруу, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоонун жыйынтыгын аныктоо, БШК маалымат ресурстары, коммуникация каналдары. Катышуу боюнча суроолор менен төмөнкү байланыш номерлерине кайрылууңуздарды өтүнөбүз. 0312 90 14 60 0555 931 351 жана 0312 62 62 87.